Мына Құдай бұйырса, ошол ажылық күндөрдүн астында турабыз. Канчалган бир туугандарыбыз мына бүгүн эртең жолго чыгып, Кудайдын бир парыз болгон ажылык сапарга аттанып жатат. Бул бир туугандарыбыздын сапарын Кудай Таалам байсалдуу кылып, кылган ажылыктарыны, ибадаттарын, дуаларын, чалган курбандыктарын Кудайым кабыл эткен болсун. Бул ажылык кимдерге парыз десе, ажылык ушул колунда бар, байлыгы бар момун мусулмандарга парыз экен. Өмүрүндө канча жол парыз десе, өмүрүндө бир эле жол парыз болот экен. Канчалык бай болсоңуз дагы, өмүрүңүздө бир жолу ажылыкка барып койсоңуз, ошол ажылыктан кутулат экенсиз. Ажылык байлар үчүн, колунда бар адамдар үчүн өмүрүндө бир жол парыз экен туугандар. Умраны карап турсак, умра бул сүннөт амал экен. Сөз түрдө ошону аткаруу важып же парыз деп айтпайт экенбиз. Бир сүннөт амал умрага баруу. Орозо кармоо бир жылда бир ай парыз экен. Эми намазды алып карасак, намаз туугандар, намаздын кадыр баркына, намаздын зарылдыгына түшүнөлү. Намаз бир жылда бир жол эмес, өмүрүңүздө бир жол эмес, күн сайын 5 жол окуп туруу парыз экен. Орозо кармаган учуруңузда ажылык кылуу парыз эмес. Ажылыкты аткарып аткан учурда орозо кармоо парыз эмес. Умра кылып аткан учуруңузда дагы орозо кармоо парыз эмес экен. Бирок ажылык учурунда дагы, орозо учурунда дагы, умра учурунда дагы, садака берип жатсаңыз дагы, бай болсоңуз дагы, кедей болсоңуз дагы, ооруп жатсаңыз дагы, оорубай таза адам болсоңуз дагы, аял болсо дагы, эркек болсо дагы, айырмасы жок. Намаз окуу күн сайын 5 вакыт намаз окуу парыз экен туугандар. Караңызчы, канчалык намаздын зарылдыгы. Айрыкча дагы ушул намазды окуу ажылык учурунда, орозо кармаган учурларда ушунчалык көп маани бериш керек экен. Ошол учурларда 5 вакыт парызга эле эмес, нафил намаздарга, тахаджуд намаздарына бекем болуш керек. Намаздын кадыр баркы көпчүлүк момун мусулмандардан кетип калды. Көп маани бербейбиз намаз окуп атканда. А 5 болуп тур деп 5 окуп, асыр болуп тур деп асыр окуп коюшубуз мүмкүн. А бирок Рамазан келе жатканда канчалык даярданабыз? Себал бир жылда бир келет. Ажылыкка кетип жатканда канча бир айдан бери даярданып келе жатат. Бир ай эмес, 2 айдан бери. Себал өмүрүндө бир жол барат. Умрага барганда дагы канча сурайбыз, канча акча алыш керек, кийим алыш керек деп аракет кылат экенбиз. Бирок намаз үчүн ошондой маани бербейт экенбиз. Себал күн сайын кайталанып турат. Эмне нерсе көп болсо, ошол нерсенин кадыр баркы кетип калат экен. Карап көрсөк, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ал жаннату тахта aqdamil ummahat" дейт. Сен бейиш издеп жүрсөң, бейишке кирүүнү кааласаң, бейиш апаңдын бутун астында дейт. Бейиш апаңдын бутун астында дейт. Алыс эмес. Бейиш ушул үйүздө турат экен. А бирок эмне үчүн апанын кадырына жетпейбиз? Ойлондукпу? Бир досубуз, бир кошунаңыз, дагы башка бирөө бир жакшылык кылып карызын кечип койсо, же дагы башка бир жардам берип койсо, ошол досубузду, ошол кошунабызды, же ошол тааныш бир тууганыбызды дайыма эстейт экенбиз. Ырашык билдирет экенбиз. Көргөн жерде саламдашабыз. А бирок апа байкушту андай кыла албайт экенбиз. А эмне үчүн десе,
Эмне үчүн десе караңызчы. Себеби эне байкуш баласы үчүн 24 саат бою кам көрөт экен. 24 саат бою бала үчүн кам көрөт экен. Ак сүтүн берет экен. Эч бир ак албайт экен баладан. Мен ак сүтүмдү бердим, сен мага мынча төлө деп эч бир эне баласынан талап кылбайт экен. Эне балага мээримин төгөт. Эне бала үчүн уйкудан калат. Эне бала үчүн ден соолугунан ажырайт. Эне бала үчүн ыйлайт экен. Баарына даяр экен. Эне бала үчүн баарына даяр экен. Баарын бекер аткарат экен. Ошондуктан бекер нерсенин кадырына жетпейт экенбиз. Азыр дем алып аткан абанын кадырына ким жетти? Ким ушул таза абадан дем алып атканыма шүгүр деп бир ыраазычылык билдирдик. Оюбузга да келбейт. Күн сайын Алла Тааланын абасынан дем алып жатабыз. А бирок ойлонбойт экенбиз. Эмне үчүн? Себеби бул дагы күн сайын берилип жатат. Берилгенде дагы бекер берилип жатат. Алла Таала саткан жок аны. Бекер. Ошон үчүн кадырына жетпейбиз. Абаны булгайбыз. Абаны секунд алып койсочу. Пандемияда көрдүк канча кыйналып кеттик. Ошондой бекер болгон нерсе, күн сайын болуп турган нерсенин кадырына жетүү кыйын экен. 5 вакыт намаз ушундай туугандар. 5 вакыт намаздагын күн сайын кайталангандан кийин, багымда токтоп калдым, эчтеке эмес, эртеңки багымда окуйм да. 5-им каза болуп калса, асыр менен чогуу окуп коёмун. 5-имде асырда калып калса, шам менен окуп коёмун деген нерсе жүрөк олтуруп калыптыр. Караңызчы. Эртең кыямат күнү биз айтабыз, эң биринчи сурала турган нерсе намаз дейбиз да. Ажылыктан эмес, орозодон эмес, башкадан эмес, биринчи сурала турган нерсе намаз экен. Ошон үчүн намазды 5 вакыт коюп койду Алла Таала. Эмне үчүн Алла Таала ушул кыяматта биринчи намаздан сурайт? Себеби намаз Кудай талап кылган, Кудай ыраазы болгон намаз боло турган болсо, ошол намазды Кудай Таала айтат, жамандыктан тыят дейт. Сени күнөө иштерден тыят дейт. Күнөө иштен бирден бир адамды тыя турган эң бир күчтүү амал, шайтанды жыгып сала турган амал намаз экен. Ошон үчүн кыяматка барганда биринчи эле намаздан суралганыбызда намаз мына деп көрсөтсөк, анда ал адам ошол намаз аркылуу шайтандан арылып, нафстын жамандыгынан арылып, күнөөдөн алыстаган болот экен. Ошон үчүн намаз окуп турат экенбиз. Кудум эле бул дүйнөдө дагы адам бир чегерадан өтүп атсаң, паспортту сурайт биринчи эле. Туурабы? Паспортун көрсөт дейт. Паспортту көрсөтө албасакчы, анда бүттү, ал жака алып барып жекече сүйлөшөт. Мында бир проблема бар экен дейт. Качкынмы дейт, кандай дейт. Же болбосо ГАИ токтосо дагы биринчи праваны сурайт. Праваны көрсөтө албасаң, анда бунда бир проблема бар дейт. Машина билөнүк эмеспи дейт. Же башка деген эме менен машинаны алып барып токтотуп салат. Ошол сыяктуу адамдын, мусулмандын кыямат күнү эң бир көрсөтө турган, эң бир жакшы амалы ушул намаз болот экен туугандар. Намазга бекем болуш керек. Алла Таала Куранда айтат: "Ас-салакакум фи сақар." Эмне нерсе болду силердин тосокко түшкөнүңөргө деп тосокко түшкөн инсандардан суралат экен. Суралганда тосокко түшкөн инсандар жооп берет дейт. "Қалу лам наку минал мусаллин ва лам наку нут'имул мискин." Биз ал дүйнөдө болгондо намаз окуган жокпуз, жана колунда жок жетим жесирлерге, муктаж болгон үй бүлөлөргө жардам бербедик деп ушул эки жоопту айтат экен.